Заман менен үзөңгүлөш келебиз. Чыңгыз жеткен бийиктиктин доорунда азыр биздин адабият серебиз. Чыгарманын жазып кылда чокусун, жете албады ал чокуга башкасы. Көөдөн суусап көңүл эңсеп калбасын, кыргыз элим дагы Чыңгыз таптачы. Керемет ой мезгил менен закымдап, даанышмандык идеяга суугарсын. Бүгүн күнүн Чыңгыздар кечээки адабият даңгыр жолун улансын. Эпизоддор эстен кеткис сюжети табылгасы орун алсын ошондой. Колдой көрчү пири болуп таланттын, калбасынчы адабият бошоңдой. Айтматовдун салган жолу улансын, таланттуунун идеясы тутансын, аалам үчүн адам таануу жагынан теңдеши жок чыгармалар жаралсын. Көөдөн көксөп көп чыгарма окудум, көрө албадым бийиктигин чокусун. Адабият алпы Чыңгыз атабыз ар бир инсан Айтматовду окусун. Саламатсыңар балдар. Бүгүн силерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы бала дүйнөсү, балдардын таанып билүүсүндө деген тема менен жазуучунун балдар адабиятындагы орду жөнүндө сөз кылып берүүгө аракет кылмакчымын. Чыңгыз Айтматовдун Уламыштар жана жомоктор аттуу балдарга арналган китеби бар. Китеп жалпы жонунан 8 көлөмдүү жомоктон турат. Анда жазуучунун чоң апасы Айымкан айтып берген жомоктор: Үч жарды эчесиңди, Чыпалак бала, Бугу эне, Кара кул, Маңкурт, 6 жана 7 Ак бара сыяктуу уламыштар кирген. Чыңгыз Айтматов кызы Ширинге, уулу Элдарга арнап заманбап жомок жазып берген экен. Ал жомогу Портфелче маймыл деп аталат. Анын негизги идеясы жапай жаныбарлар адамдардын жардамсыз эле жашай ала тургандыгы, табиятка зордук зомбулук кылууга болбой тургандыгы жөнүндө болгон. Чыңгыз Айтматов балдар адабиятында аты аталган чыгармалары болбогону менен, залкар жазуучу бул багытта башкаларга окшогон көркөм мурастарды калтырган. Жазуучу өзү: "Мен балдар үчүн жазбаймын, себеби балдар адабияты башка планета" деп жооп берген экен өз кезегинде. Бирок жазуучу бир дагы чыгармасында балдардын жашоосу, бала дүйнөсүнөн кыйгап өтө алган эмес. Жалпы адамзаттын жашоосундагы глобалдуу маселелерди көтөрүп чыккан чыгармаларында да бала дүйнөсүн башкы идеялык планда өз орду менен пайдаланган, эч кимге окшобогон стилде, мотивде бере алган. Эрте келген турналарда өспүрүмдүн ой жүгүртүүсү ички дүйнөсүн ачып берсе, атадан калган туяк ак кеме, деңиз бойлой журуткан алады өт сыяктуу чыгармаларында дээрлик ар биринде балдардын жан дүйнөсү чагылдырылган. Дээрлик бардык чыгармаларында жомокторду, уламыштарды ошол сюжеттин нугуна карата жаңылап иштеп чыккан. Чыңгыз Айтматовду балдар жазуучусу деп айтканга болбойт, бирок жазуучунун чыгармачылыгында балдар үчүн калтырган көптөгөн насааттар бар. Мисалы, атадан калган туякта атанын баланын жан дүйнөсүндөгү орду, атаны таанып билүүгө умтулуусу, ар бир ата өз баласы үчүн идеал экендиги берилсе, эрте келген турналар чыгармасында балдардын эмгекчилдиги, түйшүккө чыдамдуулугу берилет. Ал эми ак кемеде болсо, баланын жан дүйнөсүнүн тазалыгын берүү менен балдарга аяр мамиле жасоо, аны түшүнүү керектиги берилет. Деңиз бойлой жорткон алады өт чыгармасында адам баласы жаратылыштын алдында алсыздыгы берилгени менен адам баласынын мууну балдар аркылуу улана тургандыгы айтылат. Ал эми кыяматта адам баласына гана эмес, айванаттар дагы өз баласын кастарлай тургандыгын баяндайт. Ал эми Жамиля чыгармасында өспүрүмдүн дагы аруу сүйүүсү болору баяндалат. Эгерде адабият майданында Чыңгыз Айтматовдун балдарга калтырган насааттар жөнүндө иликтөөлөр боло турган болсо, анда бул маселенин чекеси ойло элек. Чындыгында адамзаттын турмушунда баланын орду жөнүндөгү маселе Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгында гениалдуу берилген. Дүйнө бизди, биз дүйнөнү жаңыртып, Айтматовдун ааламында кездештик. Аалам окуп, биргеликте биз менен адам болуу касиетин издедик. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.